Бияка ойногула. Карачына. Балалыктын таттуу күндөрүн башка балдардай чуркап ойноп өткөрө албаган 5 жаштагы Арина ата-энесинин өзгөчө камкордугуна муктаж. Апасынын айтымында ага эпилепсия, гидроцефалия деген оор диагноз коюлган. Биринчи топтогу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Арина былтыр микроинсульт алып, абалы начарлап кеткен. Учурда ал дары-дармектердин жана бул кислороддук аппараттын жардамы менен жашоосун улантууда. Кызымдын башында 1 жаш 4 айында коюлган диагнозу гидроцефалия ДЦП, церебральный паралич мындай. Развитие моторуна дейбиш, ушундай да, өзлөрүнүн тили боюнча ДЦП мындайча айтканда. Азырдан бери 5 жаш 7 айдан өтүп атабыз. Баспайт кызым. Эми кичинеден кадам таштап калдык, 4-5 шаг. Бирок көп баса албайт. Эмеси жетпейт, күчү жетпейт. Алы кетип калат, бат эле чарчап калат. Могу көрүп атсаңыздар, постоянно ушу 1 жаш 4 айынан баштап ушу кислородный аппаратка ташып калганбыз. Аябай кыйынчылык күндөр менен күн өткөрүп келатабыз. Мындайча айтканда, өмүрү коркунучта турат. Түн уйкудан айрылып, түнкүсүн мен такыр уктойм. Күндүз уктайм. Экөөбүз жолдошум экөөбүз смендешип карайбыз да. Анткени бул судорога берген убакта без сознания кетет, дем албай калса, андан ары жоготуп алышыбыз мүмкүн да. 4 баланын апасы Нурзада Майрамбекова учурда балдарын карап эч жерде иштебейт. Балдарынын эң кичүүсү жаңы төрөлгөн 2 айлык ымыркай. Жаш үй бүлө учурда алдынан сыз өткөн, чатырынан жамгыр кирген батирде баш калкалоодо. Кыштын ызгары күчөгөн учурда отун сууга жетпей, тамак ашы тартыш болгон учурлар көп. Бул шарттарда Нурзада айым кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Ишенсеңиз, азыр мен өзүм деле уялып бүттүм, себеби ушу жалаң эле ушу дары-дармек карсынайынан башым жерге көтөрө албай калдым. Уялып деле бүттүм, бирок айла жок, чыгышка мажбур болуп атам, себеби менин кызым жашаш керек бул дүйнөдө. Квартирага жашоого мүмкүн эмес көрүп атасыздар. Бул тетигинде жерлерине, монун астыларынан бүт суу кирет. Өзүм кичинекей 2,5 ай жакын деле төрөдүм. 2,5 айлык колумда балам бар. Иштегенге такыр мүмкүнчүлүк жок, себеби орчан баланы кимге таштап, кимге ишенип таштап кетесиң. Же вагон болсо да берип, ушул жерден чыкканга мажбур болуп атабыз, көрүп атасыздар. Алдыбыздан сыз өтөт, үйүбүз муздак, монтип кат-кат болуп кийинип жүрөбүз. Кыштын сугунда көмүрдүн жоктугунан чырпык жагууга аргасыз болгон Азамат Мытыев балдарына жылуулук камсыз кылууга жан өрөп келет. Өзү ден соолугунан жабыркап оор жумушка жарабаганы менен колдон келген ишти аткарып, жалданып тапкан акчасы күнүмдүк дары-дармегине жана кыздарынын жалаягына жетпей, абалы оор бойдон калууда. Жалдырап келинчегим экөөбүз барып тиги жаңы жол жакта бир байка бар болчу, ошого айтсак 3 мүшөк карызга берген. Лечение кылгыла, жакшылап дарыласаңар, кызыңар бутунан туруп кетиши мүмкүн деп. А мен чөнтөгүмдө ага жете тургудай каражат акчам болбой атпайбы? Болсо коро толо малым же байлыгым, бийлигим боло турган болсочу, баарын жыйнаштырып туруп ушу кызым үчүн күрөшмөкмүн. Ушул убакка чейин күрөшүп келдим. Мына жана айтып өткөндөй эле көмүр киргизсем келатып эле 2-ден 3 үчтүк памперс алып келем. Ал бир памперсиң 35 сомдон, 2 памперсиң эле 70 сом. А мен тапканым бир күндө 300 сом. Анан же буга жеткизе албайм, сүтүң бар 70 сом литр. Бир күндө 3 литр сүт ичет. Ана кызым ичет. Берки келинчегим мен карандай эле ичем. Мен сүт деп мага ким коюптур? Анан ал сүт түгөнгөндөн кайра жумушка чыкмай издейсиң. Азамат Мытыевдин үй бүлөсү кыштын ызгарында жылуулукка, күнүмдүк турмуш үчүн зарыл каражаттарга муктаж. Жашоонун кыйынчылыктарына карабай, ал балдарынын жаркын келечеги үчүн бардык күчүн жумшап келет. Бирок мындай шарттарда кайрымдуу адамдардын колдоосу бул үй бүлө үчүн чоң жардам болмок.
Жаш үй бүлөгө жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Аринага жардам колун сунам дегендер болсо, төмөндөгү көрсөтүлгөн экрандагы номерге байланышсаңыздар болот. 0704 18 70 70. Жаркын Акүлташыр кызы, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.